Assalamu алейкум, урматтуу калайык журт, бир туугандар. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Бүгүн эми Манас атабыз Букардын нары жагында Кыйып деген шаардагы Сагынбай атабыздын варианты боюнча айта турган болсок, Атемир деген хандын, Саякбай атабыздын вариантына айта турган болсок, Темирхан деген хандын кызы Санирага күйөөчүлөп баратат. Мына ошону айтабыз. Өткөндө Жакып Атемирге барып жуучу түшүп жолукканда, Атемир кызын бербестин айласын кылып, калыңына далай малды айтканда, ал айтканы ас келгенсип анын аргандай түсүн айткан. Жарымы чаар болсун, жарымы ала болсун, жарымы кула болсун. Муну ушинтип салган. Анан кийин да бир төп төө бересиң деген, ал төөнүн да жарымы ургаачы, жарымы эркек болсун. Ургаачысынын бүткүл бою ак болсун да мойнунан өйдө кара болсун. Эркеги болсо бүткүл денеси баягы түгү кара болсун дагы мойнунан өйдө ак болсун деп талай нерсени айткан. Анан алтын, күмүш, баягы каухар, жакут бунун баарын тимеле оозуна батышынча айтып таштаган да. Анан Жакып кебелбестен эми аны баягы жакын деле аласың деп коюп кайтып келген Кыргызга. Келип баягы аксакал көксакалдын баарын чогултуп, Манасты, Бакайды, Кыргылды, Алмамбет бүт баарын кошо чакырып, анан кеңеш салган. Ушинтип баягы мал айтты мынча. Эми ал малың го эптеп табарбыз, ал эч нерсе эмес го. Болгону түсү мындай кылып, аябай чатыраштырып айтты. Муну кайдан издейбиз эми? Анан дагы 40 000 дилде алтын бересиң деп айтты Жамбы. Анан дагы мынча деген байлык, мынча деген каухар дилде баягындай алтын, күмүш, жакут салды. Мына ушунун баарын кантип табабыз эми Манас? Таптагы барып тетигил Санира бийга деген баягы жарыңды алып кел, кыйын болсоң деп Манаска баягы бираз жакыпчылык кылып тийгенде Манас бүлкүлдөп күлгөн. Тез эле баягы 40 жигит көптү көрсө көл дейт. Анын үстүнө Кыргыздын ынтымагын көр дейт. Тетигил ан жыяндагы көкөтөй баш болуп, анан тетигил наркы жагы баягы алма койурга чейин жетип, тез эле бир жуманын ичинде 6 күндө бүт малынын баарын даярдады дейт. Ал баягы Атемир салган малдан 5-6 эсе көп кылып таштады дейт да. Мына ошонун баарын айдап алып, аксакалдарды алдыга салып, ак элечек апаларды аларды коштотуп, андан кийин 40 000 жигит алып Манас Букарга жетип барып калды. Букардын жанында Жүгөрү деген жигит мал кайтарып жүргөн экен. Алыстан көргөн караандарын баягы ошончо киши келатат, ошончо адам келатат. Анын баарын көрүп жүрөгү түшүп калды да Букарга чаң тополоң салып жөнөдү да жоо келатат эле, жоо келатат деп. Аны уккан Атемир аскерлеринин баарысын жыйнап, эми жоо келатса бул кайдан чыккан жоо болду экен? Мекенибизди коргойлу, эли жерибизди коргойлу, ушулар менен согушуп жатып өлөлү деп жигиттеринин баарысын чогултуп, камданып калса, баягы койлорун мааратып алдыга Коңурат деген Манастын койчусунун башчысы келди дейт. Атемир сен кайдасың? Койчуларың, малчыларың кайда? Тосуп алма алды деп 30 000 кой айдап келди дейт да. Аны коштоп Ажыбай, Кутунай деген баатырлар баягы Манастын чоролору жетип келишти. Алардын баарысы тетигил койчуларды чакырып, андайды көрбөгөн тетиги Букардын эли тимеле алдырап калышты дейт. Анан кийин ойлогону мындай: ой, мынча малдын баарысын, мынча көспөнттүн баарын ким айдап түштү базарга? Аябай семиз экен, аябай көркөм мал экен. Мунун баарын эми ким кантип батырабыз дагы? Анан кийин бунун баарын кантип сатып алабыз деп, анан кийин акчалуулар акчасын камдап, алтын, күмүшүн камдап, сатып алууга, базарга барууга камынып калышты дейт. Анан ушул жерде айтып кое турган нерсе, Сагынбай ата көспөнт деп бир топ айтып атат да, анан көспөнт деген эмне деп өзүм да түшүнбөй калам. Окуп келе жатам, анан болбоду ушул сөз тажикче болуш керек деп карасам, Гусфант деген бул кой экен, тажикче. Мына ушуга таң калып, бул Сагынбай атабыз тажикче сөздү кайдан билет деп аябай таң калдым да. Эми сөзүмдү улай берейин. Ошентип 30 000 кой айдап Коңурат жетип барды дейт. Анан тетигил Атемирдин кишилери кокуй, баягы күйөөчүлөп келет деген кыргыз келаткан турбайбы? Жоо келет деп ойлоп, кандай баягы күндү көрөбүз эми деп аябай санаба басып калды эле деп
анан тынчышты дейт. Ошону менен баягы койду каякка батырарын билбей турушса, артынан Бакай, Кыргылчал, Кара Токо, Мажик, Камбардын уулу Чалик булар жетип барышты дейт. 3000 жылкы айдап алган. Жылкы башчысы Саламат баягы 3000 жылкыны айдап барып, Атемирдин жылкычылары кайда деп жылкычыларды чакырып, алып алгыла, көстөп алгыла малыңарды деп, ошо жерде жаңырта баягы жылкычыларды чакырып турду дейт. Аны карап алып, тетигил жылкысынын бардыгын санап алып, баягы букарлыктын баарысы туйятта. Бу Атемир чактап салса болмок экен, калыңга да ушунча мал салабы деп антип турганда, алардын артынан Үмөт, Жайсаң, Чубак, Серек, Сыргак, Калкаман мына ушулар жетип барышты дейт. 900 уй айдап алып булар. Уйлардын баягы уйчулардын башчысы Дилдеш деген экен, Атемирдин уйчуларын чакырып, уйларды тапшырып калды дейт. Анын ичинде далай өгүзү бар, далай букасы бар. Ал өгүз бука уйдун арасына тетигил букарлыктын уйлары аралашып кетип, чаң тополоң кыйсыпыр дейт. Ошентип жер сууга мал батпай калды. Андан кийин Эламан, Токотай, казактардан жооручу Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу, Кербен, Дөрбөн дегендердин баарысы жетип барды дейт. 300 төө айдап алып. Өзү негизи 60 эле төө деген болчу. 60-тын 30-у ургачы болсун, 30 эркек болсун, түсү мындай болсун деген болчу да. Бул жерде 300 төөнү айдап киргизиштирди дейт букарга. Ал Манастын төө кайтарган жигиттеринин башчысынын аты Отор экен. Мына ошентип букарлык малдан баш айланып туруп калды. Аңгыча болбой, анан Манастын баягы толук жигиттери анан букарды каптап кирип туруп калышты дейт. Ошентип Атемир Кыргызстан куда күтүп мынтип турат эми. Ал эми Манас үйлөнө турган Санирабиганын боорумун айта турган болсок, бул өзүнчө бир жомок. Атайын өргө көтөрүп Санирабиганы тетигил ордосунун түпкүрүнө, анын тиги Санирабига жаткан жерге атайын кабыз кастырып, көл жасатып, ал көлдө далай балыктарды 600 ак кууну кое берген дейт. Ал көлдү тегеректете абдан сонун бакшактуу, мөмөлүү ушундай бир дарактарды тиккен дейт. Өзүнчө эле бейиштин төрү дейт да. Далай сонун куштар сайрап, тоос куштар жүрөт дейт. Санирабиганын жанында 41 нөкөр кызы жүрөт. Нөкөр кыздарынын ичинен эң ынагы Аруке деген сулуу кыз экен. Ал Санирабиганы 7 кенезек кыз дейт да. Кенезек деген бул согушчан кыздар. Мына ошол 7 кенезек кыз кайтарат экен. Андан кийин 6 нөкөр кыз калчадан дейт да. Мына ошол калча кыздар кайтарат экен атайын. Бычактарын бүлөгөн, муну ушундай кылычка дагы мыкты, муну ушундай согушчан кыздар кайтарат экен. Андан кийин баягындай аскер жигиттер кайтарат экен. Муну ушинтип Каныкей өзүнчө бир сонун жерде суйкая басып турат дейт, суйкая басып жүрөт дейт. Ал Манас 2 күн ал жерде болгондон кийин анын Ажыбайды чакырды дейт. Ажыбайды эскертип айтып кетейин, кандай ызы чуу иш болсо, кандай бир чечилбеген маселе болсо жалаң Ажыбайды жумшайт да. Ажыбай 60 элдин тилин билген, муну ушундай чечен, ушундай бир сөзгө мыкты, муну ушундай мүнөзү бар адам экен. Муну ошол Ажыбайды чакырды дагы, анан Манас айтып турат да. Ай, Ажыбай, мен тетиги үйлөнө турган Санирабига дегенди бир көрбөймбү? Ай, бул көрбөй туруп кантип үйлөнүп алам? Деп анан Ажыбайды айтат. Ме, жамбыдан алдагы барып тетигил эшигин кайтарган, наркы жакта аскер, наркы жакта билермандарын баарысын паралап кел дагы, менин жолумду ачып кел дейт да. Андан кийин Ажыбай кой, болбойт деп айта албай, койсоңчу Манас деп каяша кыла албай, анан 30 жамбыны алып алып, анан жөнөдү дейт. Ал эми Каныкейдин ата-энеси жөнүндө айта турган болсок, Атемирдин аялы Каныкейдин апасы Акмама деген аял экен дейт. Бул Акмама абдан акылдуу, эртең боло турган жумушту бүгүн билген, муну ушундай эстүү жан экен да. Анан Акмама ойлонуп турат дейт. Бул кыргыз ушунча малын айдап келди, ушунча эли менен келди. Анан сөзсүз бүгүн
же эртең менин кызымды көрөм деп баары бир келет болуш керек. Бул Манас дегенди абдан шок деп уктук эле. Мындай эр, мындай баатыр ааламда жок деп уктук эле. Кызымды көрөм деп келип, анан бул жердеги аны кайтарган жигиттер менен чабышып кетип, бүт баарысын кырып салбасын, ордобузга кадимкидей ызы чууну салып жүрбөсүн деп, анан балейден кырсыктан тыш болгула деп, ошол жерде кайтарган аскерлердин баарысын кетирди дейт да. Жалаң аялдарды калтырып, анан аялдарга да айтты дейт. Ай, ушул бүгүн же эртең Манас келип тетиги Санира бийганы көрөм деп калышы мүмкүн. Анын жинне тийип алып, шаарыбызды талатып, шаарыбызды чаптырып ийбейли деп, ат эмирге айтпастан бүт баарын тыкыйтып, баягы ордону кайтарган аскерлерди жөнөтүп, жана 7 кенизек кызды калтырып, анан бир калчадан келген жанагы согушчан кыздарды Каныкейдин жанына жаткырып кайтартып, андан кийин аларга да эскертип айтып, бирок анан муну ушундай кылып койгон дейт да. Ажыбай келип, Каныкейдин апасы Акмамага жолукту дейт дагы. Анан Манастын келерин ачык эле айтты дейт да. Ушинтип Манас күйөө балаңар келип кызды көрөйүн деп жатат деп, анан Акмама менен сүйлөшкөндөн кийин ал жердеги анча-мынча эшик кайтаргандарга жамбы берип, жанагы 7 кенизек кызга жамбы берип, андан кийин жана калчасына жамбы берип, мына ушинтип баарысын бүтүрүп сүйлөшүп коюп анан кетти дейт. Анан барып Манаска бирок айтып атат дейт. Ай Манас, бул Каныкейге жетиштин өзү азап экен. Каныкейге баргыча далай ызы чуу болуп кетпесе эле болду деп, мына ушинтип айтып, бирок баягы койсоңчу дебестен кечинде анан Манас экөө жөнөдү дейт. Манас тетигил жанагы көлү, Кабыс көлү бар болчу, ал жерге эмне үчүн ак кууларды, каз өрдөктөрдү багат десе, көрсө кишип каран кирип калса, баягы ак куу, каз өрдөктүн баары кыйкырыкты салчу экен да, чуулдапчы. Алардын баарын кыйкыртпай, үркүтпөй, жакшынакай болуп, Ажыбай экөө баягы Каныкейдин ак өргөсүнө шыпылдап барып калышты дейт да. Мына ошол жерден көшөгөлөр эми укмуш, атайын чайнектин ичин тештирип, анын ичине шам салып, муну ушинтип жап-жарык кылып койчу экен эки жактын баарысын. Анан жерине ушундай тамактын баарын даярдатып, анан кийин бир сөз окудум. Каткаксып калсам суу ичем деп, атайын шербет сууларды калтырып койчу экен. Каткаксып деген бул суусап калсак деген кыргызча сөз экен. Бул мен бул сөздү жаңы окудум. Ошон үчүн мындан кийин суусап калсам деген сөздүн синоними катары каткаксып деп айтып турсаңыздар болот. Мына ошентип каткаксып калсам суу ичем деп шербеттерди даярдатып, ушундай баягындай эртең менен тамактансын деп атайын шиш кебектерди даярдатып, муну ушундай кылып балдан коюп, ушундай сонун баягы дасторконду да жайып койгон дейт. Мына кирип баргыча Манас жанагы жерге киргенде эми көз жайнап кетти дейт. Жанагынча таттуунун, сонундун баары ошол жерде турса, шербеттеринен ичип, шиш кебектеринен жеп, Ажыбай экөө ушинтип баратышат да. Андан кийин кирип барып дети Каныкейдин жанына жетип барып калды дейт. Каныкей баягы Манас экенин билип турат, бирок ошентсе дагы билмексем болуп, кыз кылыгы кылып, анан шамшарды колуна кармап алып туруп, Манасты мынтип сурап турат да. Эми муну сиздерге мен оonu менен окуп берейин, туугандар. Атакемдин ак ордоң алтын сарай кен коргон ачып өткөн, сен кимсиң? 7 катын кенизек басып өткөн сен кимсиң? Эшик багар канчаны, 2 кызы калчаны бойлоп келген, ай сен кимсиң? Эркек кадам койбогон эшиги бийик ак сарай жойлоп кирген, ай сен кимсиң? Нечен түрлүү икметти ойлоп кирген сен кимсиң? Адам билбес табышың, асинамар жыландай сойлоп кирген, ай сен кимсиң? Ажайып да куландай ойноп кирген, ой сен кимсиң? Башка койгон бал шекер баарын ичкен сен кимсиң? Аяктагы суусунду алып ичкен сен кимсиң? Очоктогу кебепти оозго салган сен кимсиң? Ойлонбостон иш кылып жандан кечкен, ай сен кимсиң? Уруксатсыз бу жерге келип турган сен кимсиң? Катта зезил персинин кебин урган, эй сен кимсиң? Тарткын азыр колуңду, тапкын азыр жолуңду, ажал жетпей эртерээк айта койгун, ай жообуңду. Сурап атат дем сен кимсиң депчи. Кам баласы шакылдап, желдет баштап жетсе деп, жер куруткан бул кыргыз калабасыз кетсе деп. Санира бийга сурады, жай айтпай төрөң турабы? Эми Манастын жообу.
атаңызға мал беріп, айры менен нар беріп, алтын күміш зар беріп, атың ирабиға деп, алғаны келген мен манас, ашепке артық сөз айтсаң, ақыр заман башыңа, салғаны келген мен манас, қарқ алтынды үрендей, чачып келген мен манас, қараңғы түгіл күндізді, қадам қойғас қапқаңды, ашып келген мен манас, алтынды боқша орамал, чечіп келген мен манас, ат бойлы қара көл, кечіп келген мен манас, қарқылдатпай қазыңды, шарпылдатпай сазыңды, құқылдатпай қуыларды, құбоқшатып бұларды, боғып келген мен манас, санирия биға деп, салтанатың атыңды, уып келген мен манас, алтын апқан ордонын, атакеңдің орғынын, ашып келген мен манас, жетіне көрген ezек, басып келген мен манас, қалчағызды жалтантып, өтіп келген мен манас, өкіметін қорғылып, өрчіп келген мен манас, құдай қошқан жарым деп, алмақ үшін аны деп, аскер жинап, малайдап, көчіп келген мен манас, батаяққа мал беріп, сөзі келген мен манас, барқымды білер жарым деп, өзі келген мен манас, отқа қойған кебегің, озға қойған мен манас, ортасы жуар бардаңды, беттен алған мен манас, ақ жүштеден көйнегің, еттен алған мен манас деп, мұны шынтып, баяғы Қаныкейге айтып тұрды дейді. Қаныкей анысына болған жоқ дейді. Ей, сен қандай манассың? Деп анан ақ жүштеден көйнегің, еттен алған мен манас деп атпай, қиқырықты салып, қалайманды салып, омту айтып тұрады да, қатып айтып жатады. Аты манас екен деп, айтқаныңа көнөмбі, нөкөрім аты да манас, жөкөрім аты да манас, бақарчым аты да манас, бақалчым аты да манас, малчымдың аты да манас, басып жүрген қызматкер ой, жалчымдың аты да манас, башымды қантып көмейін, аты манас екен деп, айтқанға қантып көнейін деп, мұны шынтып баяғы Қаныкей даярдап қойған өзінің қанжары бар екен, қанжары менен шілтегенде манастың билегін шылып кетті дейді, билегінен шорғалақтап қан кетті дейді. Мұна шонда манас Қаныкейді көмөлөтө қойып, анан баяғы ақ ордадан шықты дейді. Аны көрген баяғы Қаныкейдің апасы Ақмама эми қандай болот деп, эми эмне кылып ет бұл манас деп, анан манастың артынан ақмалап қалды дейді. Манас ордоға жетіп 40 жігіттің барын чакырып чабабыз болбойт бұнысы деп, мұны шынтып қалайманды салмақ болып тұрып қалды дейді. Эми қалған сөзді кейінгі көрсетуде улайбыз туғандар. Бүгін барыңыздар менен қош айтышмақчымын. Аман тұрыңыздар.